Мына эми 4 кабат төрткүл сепилди. Кан отурган ордону элее карап, элчилер капканын оозунда турат. Капка кармап турчулары 12 күзөт. Баш бекзада 7 желдет. Коргонду курчай кайтарган 6000 аскер жүрөт. Бул коргонго кирген жан тирүү чыкчыдай эмесин көрүп, элчилердин тизелерин калтырак басты. Ушундай тура тургула, деп капка башчысы ичкери кирип кеткенине эт бышымдай убакыт болду. Бир маалда жоорунчу чыгып келгенде артынан чууруй чаап калың кол чыкты. Керней сурунай тартылып, дүпүлдөп мылтык атылды. 6 элчинин ар бирине 7 желдет жете келип жылоодон алды. Тизгин чылбыр карматпай, колдон сууруп, курал жарактарын жондон сыйрып, камчыларын тартып алышты. Элчилердин эси чыгып, күңк-мыңк салам айтышса алик жок, амандык сураса шүгүр жок. Анда бечаралар жандан түңүлүп, эриндерин кыбырата ыйманын айда жүрүштү. Аңгыча капка доол дагы кагылды. Ичкерки капка ачылды. Ордонун эшиктөрү канча узактыгы билинбейт. Ичкериде жанагыдан бетер калың кол кууш көчө болуп турат. Желдеттер жетип келип, элчилерди ээрден сүйрөп түштү. Алдыга түшүп, жетиси желкеден түртүп, жетиси дегдеңдете жүгүртүп жөнөтүштү. Эки жакты кароого чама жок. Сепилдин ичин караган күндө да кысып турган аскерлердин катарынан эчтеме көрө алгыдай эмес. Сепил ичинин ортосубу үйдөй орду тегерек болуп, кеңиген бир жерге жеткенде алдынан атчан ырчуул, бозуул чыкты. Ал экөөнүн ортосунан жарып, таз баймат илгери сурулду. Элчилер манас ушул болсо керек деп жүгүнүштү, дагы салам айтышты. Алик жок, амандык сурашты, шүгүр жок. Ошондо ордо доол дүп этти. Эми желдеттер азайып, ар бир элчинин 3 желдет узатты. Бири оң колунан, бири сол колунан алып, үчүнчүсү желкесинен жер карата түртүп, жүткүндүрө дагы чуркатып жөнөтүштү. Элчилер аманат жандан эми чындап түңүлдү. Алтын дарбазалуу ордонун астына жеткенде желдеттер дагы алмашты. Найзаларын айкалыштырып, ооздо турган курал жаракчан кароол эки жакка кетенчиктей берип, жол ачканда жоорунчу ичкери кирип кетти. Ошол замат ичтен ар бир элчиге дагы 3төн ордо желдеттери чыгып келип, желкесине 3 миздүү канжарларын такап, ичкери алып кирип кетишти. Бөлмөдөн бөлмө уланып, үңкүйө баскан элчилерге туш тараптан урган салкын аба, аңкыган жыт, алаш окум нур гана сезилет. Акыры кош каалгалуу алтын эшик ачылганда, желдеттер ар бир элчини желкесинен ныгыра басып, астанага чекелерин тийгизди. Ошондон кийин гана желдеттер кетенчиктей берип, элчилер баштарын көтөрдү. Көздөрү тунарып калган немелер оболу ажырата алган жок. Маңдайында алтын нур балкыган шоокум нурга баштары айланды. Аздан соң гана аалам батса сыйгыдай ак сарайдын төрүн көрүштү. Төрдө алтын тактыда заңгар кан отуруптур. Эки далысында арстан менен жолборстун сүрөттөрү маарайт. Желкесинде бөрүнүн сүрөтү чамынат. Оң жагында 34 кан, сол жагында 40 чоросу зымпыят. Салам айтты элчилер, алик жок. Жакшылашты элчилер, шүгүр жок. Элчилер жалдырап бу көргөнү түшү сыяктуу болду. Баары эле тунжурайт. Маал катып туруп, акыры бурул сакал бакай алик алды. Элчилер көздөрүн ача албай сүрдөп үңкүйдү. Көмүктөн ачып алгандай, бу силер кимсиңер? Ачылбаса ада болсун көзүңөр, айтууга барбы сөзүңөр, деп ажыбай ачуулана барк этти. Ушу көй төрөлөргө кастык ойлогон акмак экен Алтыкан, деп ойлоду элчилер. Жалтайлап көз ача албайт, тамтаңдап сөз айта албайт. Камоого түшкөн элчилер карбаластап капчыгынан кандары берген кагазды калтаарып араң сууруп чыгышты. Кимге берерин билбей туш келди сунушту. Ошенткен калыпта дагы бир көп турушту. Бир убакта оң жактан зерлүү таажы башында, алтын кемер белинде берен сыргак ордунан турду кымпыйып. Басып келип катталды да барып султанынын алдына жаза кармады. Айкөл көз жүгүртө окуп чыкты да мыйыгынан жылмайды. Тийишкен экен, бектерим.
Көктөн күткөнүм жерден өзү бүткөнүн кара деп заң этти да ийик какты. Жоорунчу элчилерди ээрчитип кетти. Ошону менен алар Манасты 6 күн катар көргөн жок. Сыйлуу мейман болушуп, сарайда жыргап жатышты. Корккондорун бири-бирине айтышып, көп кызыкка батышты. 7 күнү болгондо 6 элчини Айкөлдүн алдына ап келишти кайрадан. Тикесинен тик турган элчилерге Манас муну айтты. Каныңарга менден салам айтып баргыла. Атаңдын көрү Алтыхан, айтаарын билбей тантыган. 40 күнү күтөм аларды. 40-күнү келишсин. Ушуну айтты да Манас элчилерге кат берди. Анан сыйын көрсөттү. Алтоону алтын жака дейилде 60 сарпай кийгизди. 6 бедөө мингизди. Ошентип элчилерди жолго салды. Элчилер элине барды. Катыны кыйын кыз арзан, жайы кыйын кыш арзан. Керме тоонун оюна барды. Али тарап кете элек эр төштүктүн тоюна барды. Аңкайып күтүп отурган Алты канга көргөн билгендерин айтып берди. Андан соң катты окушту. Катта Манас жазыптыр. Ан турган Алтыкан. Эл керекпи силерге, жер керекпи силерге, так керекпи силерге же бас болду деп башыбыз дөөлөт бак керекпи силерге. Алтооң эмес 60-ың келгиле, келип анан көргүлө. Оболу элдин башын бир кылып, жерден кыйрын чың кылып, Кытай калмактан намысты тартып алсак боло. Бул катты окуп алган соң Алтыкан 6 жерде көк жорудай зуң куюп отуруп калды. Кечээги кекенген ырк бузулду. Эртелеп эсине келген эр төштүк айтты. Бабаңдын көрү Алтыхан, маалыбызда жүрсөк мыкты жамбыз, ажыдардын куйругун басып алдыкпы? Эми аны каның менен жуубасаң, Канкор Манас кайра жамбас. Музбурчак айтты. Кошойдун кеби кеп экен. Атагы кыргыз балдары өлсөк бир чуңкурда, тирүү болсок бир дөбөдө болмогубуз эп экен. Канкор Манас эми бизди эмне дээр экен? Төштүктү айтаар төрөм деп, мени болсо кекетээр бузукту сенден көрөм деп. Жамгырчы айтты. Мени айтар очок эрсиң деп. Санжыбек айтты. Мени айтар аман жүргүн жаман деп. Көкчө айтты. Мени айтар калжың көкүш деп. Үрбү айтты. Мени айтар жоого эмес, өз оозуна алы жетпеген арам деп. Акырында төштүк кайра айтты. Мынча болду тобокел. Токуган кол алалы, тополоңун тос кылып чогуу түшүп калалы. Көп колду конок кыла албай айласы кетсин Канкордун. Каарынан жамбай чабышса чабышалы, Айкөлдүгүнө салса жоого бирге баралы.